Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 30 январь күнү Жалал Абад шаарында микрорайон Дачада жүрөбүз, туугандар. Дача микрорайонунан сиздерге бир сонун жаңылыкты алып келди Данияр. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопканы аябай басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбаганыңыздар каналга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла. Туугандар, мына пейзажды көрүп атасыңар, а? Мына камераны мындай кылып көрсөтөйүн. Мына пейзаж эми кое бересиңер, Жалал Абад шаары бул. Дача микрорайонундан чек сатылат экен, достор. Мындай курук жер, 6 соту жер сатылат. Туугандар, баасы аябай жакшы, арзан баада бул дагы. Чаласыңар, номер телефонун калтырам. Мына Дача микрорайон. Бул жаңы жерлер, берилип аткан жерлер экен. Уже үйлөр курула баштады бул жакта. Туугандар, мындай түз барсаңар, уже барпы микрорайон барпыга чыгып каласыңар бул жактан уже. Ошо жерде мына Дачада 6 соту жер сатылат экен. 4 бүрчөк жер түзүлүшү. Мына зеленый крыша турат го, ошо жерден мына бул жакка чейин 6 соту жер, туугандар, арзан баада сатылат. Барча маалыматты номер телефонго чалып алсаңар болот. Жердин баасыга келсек, жердин баасы арзан. $12.000 сурап атат. $12.000 дагы келишим, кичине сүйлөшсө боло турган кылып, ушундай сонун 6 соту жерди Жалал Абад шаарында микрорайон Дача. Мен видеонун жерине локациясын калтырып коем. Кандай локацияда жайгашкан, бул толук маалымат. Азыр бул жактыка мына кичине жол кылып койгон экен. Эми жол мына бу жактан жол чыгат экен бул жерге. Bu яктарда мына азыр кичине басып сиздерге көрсөтөйүн природасын. И үйлөр турат уже. Так. Мына достор, мына уже көчө секен үйлөр курула башталды көчөдө. Мындай үйлөр келип, бу жакка ham келип калды. Сонун жер, арзан баада 6 соту жер, 12.000 сом дейилип атат. Кандай предложениялар болсо, бемал чалып, эсимен şu видеода аста номерге чалып бемал сүйлөшүп жерди байынын кылсаңар болот, туугандар. Видеого лайкты басып, каналыбызга катталбаганыңыздар каналга катталып коюңуздар. Ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла, туугандар.